Кыргызстанда кызылчадан адам каза болгон алгачкы учур катталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунда Кыргыз Республикасынын иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапасымова билдирди. Анын айтымында октябрь айында Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасына 6 айлык ымыркай кыз келип түшкөн. Ал реанимациядан өзүнө келе албай калып чарчап калды. 5 күндөн ашык үйдө кармап коюшуптур, деди ал. Сасык тумо деп дарылай беришкен экен. Кызылчанын ушунусу жаман. Ал өтүшүп башка илдеттерди да козгойт. Эки өпкөсү тең пневмония болуптур. Кызылча оорусу аба аркылуу тез арада жугат. 2016-жылы Кыргызстанда бир да учур катталган эмес. А 2017-жылдын декабрында 7 учур катталып, быйыл жыл башынан бери бул илдетке чалдыккандардын саны 500дөн ашты. Кызылчага каршы эмдөө бала 1 жана 6 жашка чыкканда 2 жолу жүргүзүлөт. Бирок соңку жылдары эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү мындай чечимин диний көз карашы менен негиздешет. Булак Назар Ньюс, KG.